Бутун чечпей үйгө кирип барган атка минерлер социалдык тармактарда сынга кабылды. Окуя Сапар Исаковдун Баткен облусуна болгон жумушчу сапары учурунда болгон. Премьер-министр Сапар Исаков Баткен облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Кадамжай районундагы Алга айылында 4 баланы жалгыз тарбиялап жаткан Тазагүл Мамытованын үй бүлөсүнөн кабар алган. Премьерди облус жетекчиси Абиш Халмурзаев жана Кадамжай районунун акими Жаныбек Исаков коштоп барган. Өкмөттүн маалымат кызматы тараткан сүрөттө Мамытованын үйүнө келген Абиш Халмурзаев менен Жаныбек Исаков бутун чечпей жүргөнү даана көрүнөт. Ал эми Сапар Исаков бутун чечип-чечпегени байкалбайт. Бул учурда Мамытова балдары менен байпакча мештин жанында турганын көрүүгө болот. Атка минерлердин бул кылыгы социалдык тармактардын колдонуучулары тарабынан сынга кабылды. Алар сый урмат көрсөтүп бутун чечип кирсе болмок деген пикирлерин жазышууда. Өкмөттүн маалымат кызматы тараткан билдирүүдө учурда Мамытова жашы жете элек 4 баланы тарбиялап жатканы айтылат. Алардын эң кичүүсү 4 жашта. Күйөөсү 2014-жылы каза болгон. 2016-жылы жергиликтүү бийлик үй бүлөгө 2 бөлмөлүү үй куруп берген. Сапар Исаков үй бүлөгө материалдык көмөк көрсөтүп, тийиштүү мамлекеттик органдарга аталган үй бүлөнүн социалдык маселелерин чечүүдө көмөк көрсөтүү тапшырмасын берген. Бут кийимин чечип киришсе болмок, же байпактары жыртыкпы деген Жазгуля Туратбекова аттуу колдонуучу жазган. Алардын буту жыттанып кеткенби, же байпагы жыртыкпы, эмнеге бутун чечишкен эмес деп Романов суроо салган. Өкмөт башчы аймактарга болгон иш сапарларынын жүрүшүндө аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн абалынан кабар алып келет. Буга чейин Ысык көл облусуна болгон иш сапарында да жакыр жашагандар менен үйүнө барып жолуккан. Булак Спутник KG.